ата эне түшүнүш керек. Балдар менин бир бөлүгүм, балдар менин бир сүрөтүм, балдарым бул менин мындай ачканда ксерокопияны билесиздер го. Ксерокопия эмне оригиналы бар, ошону басса чыгат копиясы. Болду ушундай бир бөлүгүм деп. Бул деген эмнени билдирет? Үйдө сен кандай болсоң, ошону копия кылат балдарың деген сөз. Сенин бир ал башкача болуп келип калбайт деген сөз. Башка жактан мүнөздү урдубайт, ошо мүнөздү да сенен урдайт, сөздү да сенен урдайт, жүргөн турганың жугат деген сөз балдар. Балдарга көп сөз эмес, алар көп көрөт. Көп көрөт, көп туурайт. Өзүң оңол болсоң, балдарың деле оңолбойт деген сөз. Аллах Таала Мурат сүрөсүнүн 11-аятында Инна Аллаха ла югайру ма би кавмин хатта югайру ма би анфусихим. Аллах Таала бир коомду өзгөртпөйт, качан ал коом өзүн өзгөртмөйүнчө деп. Анан ата эне түшүнүш керек. Мен өзүм өзгөрмөйүнчө балдарым өзгөрбөйт. Сөзүм талаада, балдарым башка бир жакта талаада болбойт андай. Силер кыла бергиле, мен кылбайм. Бул туура эмес, мен үчүн туура деп же мен чалым чеге берем, силер чекпегиле. Силер сонун болгула, мен жаман боло берейин. Андай тарбия өтпөйт эч жок. Ата эне үлгү болуш керек. Ата эне өзү жаман үлгү болсо, өзү жакшылыкка умтулбаса, жамандыкты таштоодон аракет кылбаса, кантип анан балдарга жуксун жакшы тарбия. Бул каласыктасын туугандар, кээде ойлойт, бул жаза катары да болот ата энеге. Ошол өзүң амал кылбагандыктан, амал кылбаган балдар келет сага. Өзүң жаман болсоң, ошондой жаман болгон балдар келет. Ошондой балдар пайда болот. Ошон үчүн ата эне өзү үлгү болуш керек. Каалайсызбы балдардан жакшылыкта болушун, элпек болушун, сени уга турган болушун, сойлих болушун, Кудайдын буйруктарын тез шамдагай, тез тиярдап коебу, аткарышты каалайсызбы? Сен өзүң биринчи Кудайдын буйруктарын аткарууга тез тияр бол. Тез аткаруучу бол. Бош болбо. Анан ата эне өз орой болсо, балдардан жумшактык талап кылып эле койсун. Ата эне өзү жалкоо болсо, өзү балдардыктан. Ошон үчүн өзүндө сөздөн мурун, ооба сөз да керек, бирок өзү үлгү болуш керек. Чымчык уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деген чын да. Уядан эмнени көргөн, балдардагы үй бүлөдөн эмнени көргөн, ошону алат. Эң жаманы мындан да жаман. Ата эне айтып, өзү ошону аткарбай каршысын кылып аткан болсо, бул аябай айбатын кетирип, терс таасир берет балдарга. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам караңыздар, үйүңөрдө намаз окугула деген, кабырдай кылып албагыла деген, билесиздерби? Мына ошону көрүп балдар дагы үлгү алат. Кээ бирөө билбейт ата энеси намаз окуганын, көрбөйт. Эркектерге жана сүннөт намазды үйдөн окуш керек да. Жана намазга үйдө окушкону балдарды көзөмөлдөп, карап, чогуу. Үлгү катар жакшылыктарды кээде көргөзүш керек. Жана жетимдер үйүнө барасыздар, кайрымдуулук кыласыздар, ошол жерге жаныңызга балаңызды алып алыңыз. Сиздин жакшылык иштериңизди көрсүн, жакшы мамилелериңизди көрсүн, үлгү катар. Каяктагы бир жаман кылыктарыңызды көргөзбөңүз. Үйдөгү ата эненин ушкандарын бүт туура эмес нерселер деп балдар көрсө, мунун баардыгы проблема чечилбей эле кайра күчөйт, Аллах сактасын. Сиздин сөзүңүз өтпөй калат. Оңдойм деп эле бузасыз. Ошон үчүн үлгү болуш керек. Кайсы шейхтен уктум, шейх Хамад Атик жаңылбасам. Ошо айтат, араб өлкөлөрүндө билесиздер, жана мусташар деп коет, ар кандай ушундай бир кризисный центр деп коебу. Ар бир үйдө проблема чыгып калса, алар барышат экен. Барып, мен ушундай болуп атат, аялым менен, же балам менен, же келиним менен дейли. Анан ошол жерден совет алып, аларга багыт берип, акыбалын сурап, практикалык жолдорду айтып берет окшойт. Анан бир адам келиптир, жалап кылып. Мен ушул балам аябай бейбаш, анан адамдарга душмандык кыла берет. Бирөөнүн машинасын бүлдүрөт, бирөөнүн баласын сабап салат, бирөөнүн айнегин сындырып салат, бирөөнүн тепкилеп салат, ушундай сыяктуу да, кыскасы. Бүгүн эле тигин больницасын бүтүрүп келсем, кайра келип дагы бирөө келип атат үйгө дегендей да. Эмне кылам дептир. Анан алар сразу сураптыр, сиз өзүңүз кандайсыз үйдө деп сураса, мындай кайсалактап жакшы жооп бере албайт дейт да. Анан аялынан сураптыр. Сурасам, аял ачык айттыр, атабыз үйдө зөөкүр дептир. Зөөкүр балабыздан кичине эле ката кылса, башынан баштап бутуна чейин сабайт дептир да. Ана мана деп тигилер айтыптыр. Муну атасы өзү ушундайга даярдап аткан турбай депчи. Мындай чыкканда, субханалла, мындай тарбиялайм деп ала ойлогонду коркутуп уруп койсом эле балам коркот да, ошо менен жоош жакшы жүрүп калат деген. Ал ичинде жанагы кекти, душманчылыкты, корсуздукту, оройлукту, жанагындай бир Аллах сактасын бир зөөкүрлүктү атасынан бүт ичине сиңирип туруп, анан барып көчөдөн чыгарат экен да кайрачы. Кайра үйүнө келет, атасынан таяк жейт, кайра барып көчөдөн чыгарат экен да. Эми бул окуя эмне айтайын? Натыйжасы эмне болду? Натыйжасы атасы кандай зөөкүр болсо, баласы деле ошондой зөөкүр болду. Анан элестетиңиздер, жанагы үй бүлөлөрдө чыңыртып аялын уруп аткандар,
Алла сактасын, үйүндө уруш жаңжал болуп аткандар, кол көтөрүп аткандар, кыйкырык бакырык болгондор, сөгүнгөндөр интернетте чыгып атпайбы? Алла сактасын, кандай конфликттер. Аны көргөн бала кандай чоңойт? Ошону көргөн баласы кантип атасына кийин жүрөгүндө бир сезим калат. Ошонун баардыгы ана үйдөгү болгон жаман кылык жоруктун баардыгы копиядай болуп балага калат. Копиядай болуп калбаса дагы жүрөгүндө так болуп калат. Анан ошонун негизинен келип айбаты кетет дагы. Атадан бала алыстап, энеден кыз алыстап, ошентип тарбия дагы ишке ашпайт туура.